Германия кызматташтык уюму, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, өкмөттүн областагы өкүлчүлүгү жана облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин биргелешкен аракетинин аркасында бүгүн областта 4-чү жолу дилгир окутуу курсу башталды. Бул жолу 25 жаш лидерлер тандалып алынып, алар эми алдыда 6 ай бою аталган курстан окутулмакчы. Бул окутуу программасы негизи жарым жылды өзүнө камтыйт. Жаш лидерлерди бул бейөкмөт уюмдардын же болбосо айыл өкмөттөгү жаш жарандардын ичинен кандайдыр бир демилгелери бар жаштарды алып чыгып, өзлөрүнүн укуктарын, өзлөрүнүн катышууларын же болбосо демилгелерин астыга алып чыгуу жана өзлөрүнө өсүп өнүгүүсүнө кандайдыр бир шарт түзүүгө боло турган окутуулар багытталган. 2016 жылдан бери Талас Дубанасы дагы кошулган жана бул жерден аткаруучу өнөктөш болуп Талас областтык жаштар кеңеши тандалып алынган. Жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында ишке ашырылып жаткан дилгир окутуу курсунан буга чейин Талас областынан 65 жаш лидерлер аяктап, сертификатка ээ болгон. 2016 жылдан бери ишке ашырылып келген бул ишти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү колдоого алууда. Окутуу курсунун ачылышына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгар мукты өкүлүнүн биринчи орун басары Канымет Осонбеков катышып, жаштарды ар тараптан билим алууга, курстун талаптарына ылайык бардык аракеттерди көрүүгө чакырды. Презентациясында көргөздү, эмнелерди окутуш керек. Ошонун бардыгын ийгиликтүү бүтүшүңөрдү каалайт элем. Анан статистиканы да көргөздү. Канча кызыл сертификат алган, канча көк алган, канча жөнөкөй сертификаттарды алган. Мен ушу тилейт элем. Бардыгыңар ошон үчүн кызыл сертификат алышыңарга мен тилектешмин да. Бул жерден өзүңөргө жыйынтыктуу бир тажрыйбаны алып кетиңер тилейм. Себеби дегенде мына бул жерден эң негизгиси ушул айыл жер кезиндеги жаштардын көйгөйүн, аны мамлекеттик кызматчылар менен кандай чогулуп бирге чечиш керек, муниципалдык кызматчылар менен кандай чогуу чечиш керек. Жанагы айтылгандай ушул жаштардын көргөнү сиздер билесиздер баарыңызды. Дилгир окутуу курсунан эми жаш лидерлер 7 тема боюнча кошумча билим алышат. Анда көп түрдүүлүк жана жаштар укуктары, лидерлик тайпа түзүү, жаштар менен иш алып баруу, жаштар саясаты, жергиликтүү жаштарды өнүктүрүү стратегиясы, социалдык долбоорлоо, ишкердүүлүк, мен жана коом деген аталыштагы темаларда кеңири окутулат. Аталган долбоор 2021 жылга чейин жүргүзүлөт. Учурда өлкөнүн Чүйүн, Нарын, Ысык көл жана Талас областында ишке ашырылууда. Нурбек Шабдамек уулу, Симоклай Айтматов, Талас шаары.